Kuruluştu bıyıl başlatабыз. Bıyıl başlatабыз, Құдай қаласа эмеге бүтүрөбүз. Кийинки окуу жылына уже августта уже ача таратабыз. Эге турган жерибиз жок. Бир эле жаңалык 40 сомго түшүп кетти деп атабыз. Ооба 40 сом болду. 14,5 миллионго чогуу кирген Сузактын продомунун капиталын Управа кылат. Управа кылат. Жок, управа кылары бит айыл өкмөтү эле статусу бар. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов жана Тазабек Икрамов Жалал Абад облусунун Сузак районунун айылдык кеңештеринин төрагалары менен жолугушту. Анда Жалал Абад облусунун Сузак районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жөнүндөгү маселелер, көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору боюнча сүйлөшүү орун алды. Айыл өкмөттөн берген сунушуңарды элдин көйгөйүн тез кабарлап жеткизип турасыңар да. Биз ошол үчүн бул жерлерге үч жердесиңер ошол жерде көтөрүп атабыз колдон келишинче. Айылдык кеңештин төрагалары адегенде эле жаңгактын мекени болгон Кара Алма Токой чарбасы жана жаңгактын баасынын төмөндөшү боюнча сөз кылышты. Анткени быйыл жаңгактын баасы былтыркыдан 30-40 сомго арзан экени айтылууда. Негизги тиричилик жаңгак менен болгон үчүн Кыргызстандан жаңгактын маңызын алып чыгып атканда чек арада ар бир килограммына $2,5 көтөрүлөт экен. Түрктөр керек да, түрктөр алганда $2,5 алат экен. Анан ошол эле немеде Өзбекстан ошол мындай нерсе жок экен. Булар түрктөр биринчи Өзбекстанга кирип отур дагы, ал жактан алып туруп биздики бир Өзбекстанга кирип отурчу менимче. Өзбекстанда жаңгак бар экен. Ошолор менен алып баа көтөрбөйт да биздечи. Анан негизги тиричилик жаңгак менен болгон үчүн ушунда бир караштырып берсеңиздер. Баасы боюнчачы. Азыр 40 сом, 45 сом бул убакта 100гө жакындап калыш келди. Аны менен катар Сузак районунун бир катар айыл аймактарында социалдык объектилердин курулушун эртелетүү, жол куруу, таза суу жана башка бир катар көйгөйлөрдү чечүү зарылдыгы белгиленди. Бул жерде азыр бир 13 айыл өкмөт арасынан 8 айыл кеңеш төрагасы барысы чогуу келип, учурунда башталып, 5-6 жыл мурун башталып, бирок аягын чыкпай калган мектеп билим берип турган мектептер бар аймактарда, ошолорду жана ошондой эле азыркы учурдагы 300-900 соктом чыккан. Департамент жери боюнча ошол маселе, андан кийинки маселе иргерештирүү. Мамлекет азыркы 3 маселе боюнча айтып, жазуу түрүндө дагы жана өзек түрүндө дагы айтып өттүк. Бул жакшы көрүнүш. Анткени алардан ошол биздин айылдык кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары да ошол элдин маселесин чечем деп барган. Биз да ошол элдин маселесин чечебиз деп бул жерге шайланып келдик. Бундай биз бири-бирибиз менен карым-катнашта, бири-бирибиз менен маалымат алмашууда, бири-бирибиз менен ушундай чогуу чаран иштерди кыла турган болсок, бул элге гана пайдасын алып келет. Жолугушуунун жүрүшүндө аймактарды реформалоо долбоору тууралуу да маселе көтөрүлдү. Жыйынтыгында көйгөйлөрдү чечүүгө чогуу аракеттенүү менен ар бир айылдык кеңештин төрагасына административдик реформа боюнча сунуштарды берүү жагы айтылды. Акимге өзүңөр сунушуңарды бергиле. Себеби дегенде кээ бир айылдар бар, тоонун башында турат дагы, анан кийин кээ бир жерлерге бир 30 километрге чейин айыл өкмөтүнүн центри алыс болуп калышы мүмкүн да. Жаштардын көйгөйүн өтө алдыга коюшуп, жогорку кеңеште азыр дагы талкуу болуп, бизге жакшы өтө колдоо болду. Ушунчалык бизге жогорку кеңештен сессиясына чейин катышып, чогуу талкуулар жакшы деңгээлде, жеткиликтүү деңгээлде маалымат ала алдык, жеткиликтүү деңгээлде кылып, биз өзүбүздүн жерлерибизге барганда айылдарыбыздагы тургундарыбызга түшүндүрүп айта алабыз деп ойлойм. Белгилей кетсек, жыйындын соңунда Сузак районунун айылдык кеңешинин төрагалары тийиштүү айыл аймактардагы көйгөйлөрдү чечүүгө көрсөткөн көмөгү үчүн жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиришти. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.